Көз тийбесин, көз тийбесин. Аман эле болурсун, аман эле болсун. Эмне эле болуп атасың өзүңчө көрөп? Карачы кызың менен Нурбекти. Карадым. Эмне экен? Эмне болсун? Кудай ушулардын тилегине жеткирсе экен деп тилек кылып атам. Тилегениң жакшы. Менин да тилегим ошол. Айгүл, кызго өзүбүздүкү. Тиги баланы карачы, ыйманы ысык экен айланайындын. А мен кызымды аябап атам. Эмнеге? Кубанбайсыңбы кайра? Же кубанарымды билбейм, же кайгырарымды билбейм. Түшүнбөй атам сени. Сен карапайым айылдык мугалимсиң. Мен да карапайым айылдык мугалиммин. Карапайым мугалим болсок эмне экен? Нурбектин ата-энеси өкмөттө чоң кызматта иштеген кишилер турбайбы? Эмне? Чоң кызматта иштесе эмне экен? Нурбектин ата-энеси кызымды бүлөө кылбай коебу деп сарсана болуп атам. Эмнеге бүлөө кылбайт экен? Кызың эмне катардан калып турбу? Өң десе өңү бар, түз десе түсү бар, акылы ордунда, билими бар. Дагы эмне керек экен аларга? Ошону мен түшүнбөй атат деп турасыңбы? Азыр ар ким өзүнө жараша куда күтүп калышкан. Тең теңи менен, тезек кабы менен деп. Илгеркилер ошону туура айтышыптыр. Азыр деле ошондой болуп атпайбы? Чоңдор менен чоңдор, карапайым элдер менен карапайым элдер кудасыбек болуп атышпайбы? Чоң кызматтагы немелер бизди теңсинбей коебу деп, кызымды кууратышабы деп сарсана болуп атам. Айгүл, ол бола бербечи. Жөн эле булардын ичине кирип чыккансың. Ошондой эле болсо экен. Ошондой эле болот. Жөн эле паниковать этпечи. Жүр, кеттик. Чык суудан. Калдым. Абайла таштар бар. Бутуң тилдирип аласың. Бутум. Эмне болду? Крокодил тиштеп алды. Жинди десе. Тоңуп калдым. Жабынып алып ушуп каласың. Кандай экен, жылуу экен? Мен айтып атасың. Свитеримди айтып атам. Ысык экен. Чын эле айтсаң, же дагы жабайынбы? Жок ай. Өзүңдү карачы, көкмуштун болуп калдым. Мен түшүндүм. Эмнени? Эмне үчүн сен мынча сулуу экениңди. Эмне үчүн экен? Акысын берсең айтам. Эмне акы? Эмне акы дейсиңби? Угуп атам. Тиги булутты алып бересиң. Айтпайсыңбы эмне үчүн сулуу экенмин? Булутуң гана. Крис Энджелдин карындашы турбайсың. Айтчы, айтчы. Мына жерге көлдү кара. Асмандагы булутту карачы. Көрдүңбү? Кандай удивительный озер. Түшүндүм. Түшүнсөң ошол. Ушундай сулуу жерде туулган адам эч качан түрү сук болушу мүмкүн эмес. Чын элеби? Чын.
Эми атам үйгө тез келсин дейт, ооруп калат дейт. Атың ким? Айтпайм. Айтпайсыңбы? Айтпаймын. Айтпайм да. Жүр кеттик эле. Каяка? Үйгө. Ойлам. Жолугуп махаббаттын дамын татсам, жүрөгүң үмүт кылам. Жалгыздык кучагынан азыр батсам, жан шери күтүп турам. Жүрөгүнү да жалгыз болбос, сүйүп жүргөн адам алсыз болбос. Сезимдин оту куйкаласа, жалган дүйнө сага тамсыз болбос. Өмүрүм көркөк эле жолум улам, махаббат жандап турса, сүйгө жүргөндайым кол булгалам, тагдырың калчап турса, жүрөгүнү да жалгыз болбос, сүйүп жүргөн адам алсыз болбос. Сезимдин оту куйкаласа. Кел. Мага берсеңиз, мен өзүм эле от жагайын. Түн ортосунда жаныңыз тынбайт экен да мун. Минтип өз каражанымды карчырбасам, мага ким жардам берет? Баягыдай сен жоксуң. Күндүз кирелди, кечки иштейм. Кештен тартып балдардын тапшырмасын карайм. Дагы жакшы, балдар чоңоюп, кичине кол арага жарап калышты. Кызым. Улам эле ана сурайм, мына сурайм деп эле унутуп калам. Кээде оозумду камдап барып, батынып сурай албайм. Сураңыз, мама. Нурбек тааныштырдыбы ата-энеси менен? Тааныштырган, мама. Сени кандай кабыл алышты? Жакшы кабыл алышты. Бой көтөрүп керсейишкен жокпу? Ал эмне дегениңиз, мам? Бизди чанышкан жокпу дейм да. Эмнеге чанышмай эле, мам? Ай, ким билет. Азыр заман өзгөрдү. Баштагыдай эмес. Кызыгыс го, мам. Нурбек экөөбүз бири-бирибизди жакшы көрөбүз да. Ой, жакшы көргөнүңөр үчүн ушинтип жүрөсүңөр да. Мам, башка да эмне керек? Ай, мен көптөн бери санаам тынбай. Нурбектин ата-энесинин планында биз сыяктуу карапайым айылдыктар бар болду экен деп. Ага кыз жок болсо, сен эле курайсың го. Эмнеге курайм, мам? Сени билүү кылбай койсочу. Батырбай койсо. Ну, баткырбай коюшса, Нурбек экөөбүз квартирага эле чыга алабыз да. Ай, балам, ай. Ошол да болчу эле. Анан эмне кыл деп атасыз, мам? Мам, Нурбектен кол издегени турасызбы? Мен ошентип айтчу элем.
Анан эмне деген тас, мам? Мам, санаа тартпаңызчы. Баары жакшы болот. Ылайым эле айтканың келсин, балам. Келдиңби? Эмне мынча кеч? Келишимиңер бүттү анан? Бүтпөй калды. Жанагы дооранда эме келишимди туура эмес даярдап салыптыр. Анан тиги корейлериң эртең кетет деп атпадың беле? Кетишет. Эмне кыл дейсиң анан? Анан жанагы ошончо миллионду колдон чыгарбайбызбы? Чыгарбайдык. Эмне, башка ылажы жокпу? Колумдан келишинче жанталаштым, болбой калды. Сага келгенде эле буйрубай калат ай. Башкалардын баарын эле буйруп эле атат, шапканын үстүнө шапка алып эле атат. Сенин жолуң жок. Эми мен ошону атайлап кылып атат дейсиңби? Элдин бетин кантип карайм десең эми, мебелди алам деп койгомай. Тиги подружкаларга мактангансың да, Мактангам? Мактанса эмне экен? Аялдарга такыр түшүнбөй койдум. Биз ошондойбуз. Силер эле кыйынсыңар. Карасаң эми мунун кылган ишин дайын жок. Андай болсо сен өзүң кылбайсыңбы? Сен аябай кыйын экенсиң. Элге тим эле солидный көрүнгөнү менен үйгө келгенди кармашканың мен. Еще көрж эмесиң. Айта түш дагы, кичине дагы, аз болуп калды. Айтканда эмне? Өзгөрүп кетмек белең сен? Баягы эле тас кейпиңде кала бересиң сен. Мына, айт дейт, айтса ушинтет. Не кылам десең эми? Моуну сөөмөйүңмен кармайсың дагы. Ырытканда коёр жибересиң. Карма. Кана? Эми. Богул жерге кой дагы. Кана. Ыргыт. Ана. Мына. Тарта бер. Моунтип келет. Келбек. Сен абдан терең ыргыттың да мына. Кээде ушундай балдырлар чыгып калат. Балам, бул өмүрдө адамдын 3 парызы болот. Биринчиси тамсалуу, бак тегүү, тукумулоо. Жана көрдүңбү? Заңкыйган тамсалдым. Дүкүйгөн бакты тиктим. Анда мен керилген жап-жаш элем. Мына карачы азыр. Чачым бурул болду. Менин балдарым байлыгым. Улуу кызым Майрам. Калган байлык адамга опоо бербейт. Оку балам, оку анын жакшы. Адам билим менен гана муратка жетет. Билим албасаң караңгы болосуң. Караңгы адамдан эмнени күтсө болот? Жаманчылыктын баары караңгычылыктан чыгат.
Bilimdin gözün tapkan adamdın түшүнүгү терең болот, акылы мыкты болот. Баарына көз жетип турат. Акылдуу адамды кыргыздар билимдүү деп коет. Ал эми акылсызды билимсиз деп коет. Көрдүңбү балам? Кыргыздар билимге кандай баа берген? Эми кызым көзүнчө эле мактай берейин. Бая күндөн бери сүйлөгөнүң, баскан турганың абдан жакты. Билимдүү экенсиң. Сенден жакшы адам чыгат балам. Рахмат. Байлыкка кызыкпа балам. Бийликке да кызыкпа. Алар колдун кири. Бүгүн барда эртең жок. Бул атам эмне мынча акыл үйрөтөт деп жаман көргөн жоксуңбу? Жок. Көптү көргөн кишилер акылын айтып жүрүш керек. Ай, Майрам, келчи бери. Мен экөөңөргө батаа берип коеюн. Атанын батасын алган жакшы болот. Өмүрүңөр тозбосун. Кудай экөөңөрдүн тилегиңерге жеткирсин. Мына төшү түктүү жер күбө, касиеттүү көл күбө тулуу болгула. Амин. Ачың тарады? Ай. Seniki жакшы анан. Эшиктен кире элек жатса анан ар деп беттен алып. Аял кишинин ошондой териси жука болот турбайбы? Ай. Айла жок. Бирок айла үйдечи эле асаба кести. Кайсы асаба? Ушундай бир кест бар болчу илгери. Мен сыяктуу чиновниктерди аябай шыбап туруп анан аягында I love you деп койчу. При чем тут гезит ай? Баштабач, бай болгор. Ай, ушу сенин жөнүн айтып коймойлоруң көп. Однако сен эле болсоң жөнүн айтпай эле кал. Сен айткандарыңдын сигдар жагында бир немеси болот да. Айтчы эми, угайын эми. Да? Ай, үйдү залакка коюп кредит албайлыбы? Апай, жиндого мына, ошондойдо болчу эле. Элдин баары эле кредит алып эле ишин кылып атат. Сен эле коркуп бересиң ай, ушинтип. Ай, ушул үйдөн кол жууп калабызбы? Түрүү жанбыз го, аракет кылабыз да. Ай, анан ошончо кредитти кантип төлөйбүз анан кайра? Төлөйбүз. Сен деген кызмат абалыңан кичине пайдаланып коесуң. Ой, эмне деп атасың сен? Элдин баары эле ошентип эле кызмат абалынан пайдаланып эле атышат. Сен деле кичине пайдаланып койсоң, тырыша бербей. Калганын мен өзүн жардамдашам. Болуптур. Сен кантип жардамдашасың? Эми ан деген жолун табабыз да. Да. Ай. Жаман кыйынсың, Өзүмдөн өзүм эле толкунданып атам. Неге? Билбейм. Бул күндөр эч качан бүтпөс экен, Эч качан бүтпөйт. Чын элеби? Чын.
Ошентип родинабызга келип калдыкпы? Эмнесине жыргайбыз? Мы не знаем, что нас здесь ждет. Ну, бари родинабызда. Родина там, где хорошо живется, дейт орустар. Эй, Россия, Россия, бир боор энем, мен өңдү тогушуңа койнуң кенен. Чындыкты айтуудан тайманбаймын. Мен сени алмаштырбайм жерим менен. Сон бекен? Отлично. Эй, клоун, пошли. Чё? Тойдун кешигин уус тийгизейин сага. Ай, чоң кыз, бери келчи. Тарелка алып келчи. Германский шоколадтардан уус тийгизейин. Кече күнү да сменада. Эмне аябай тайрактабадым. Жана Мырзабек Бекбаевич баласын үйлөндүргөн. Германияда консул болуп иштеген Байболотовичтин кызын алып бербеди. Тиги кыздын жүргөн жигити бар экен. Ата энеси бири менен сүйлөшүп эле алып берип коюшту. Туура да. Эми ал кыздын жигити эптемейт экен. Ата энеси мындайраак немелер экен. Бирок эми тең менен болуш керек да, туурабы? Ар жакка барды беле жолго салып коюптур. Эми тою аябай жакшы өттү. Премьер-министр, губернатор, вице-мэр, прокуратурадан, жогорку соттон дей койчу, мен бай, мен чоң дегендердин бар ошол жерде болбоду. Аябай жакшы той болду. Ай, сенин күйөөң көрүнгөн жокпу? Силер эмне чакырылган жоксуңар? Ай, балаңды үйлөнтөбүз деп атпадыңар беле? Эмне болдуңар? Ооба. Кудаңар ким? Кайсы бай? Кайсы чоң? Биздин болочокто кудаларыбыз мындай мугалимдер экен, айылдык эле. Жытык тешигин бүтө албаган, бейбет чырдай болгон мугалимдерди эмне кыласың? Эмне? Министрлердин кызы жокпу? Жок дегенде депутаттардын кызын алып бербейсиң эмне? Эми Мудай айырбады. Уят эмеспи я? Бизге окшогон тел тең туш жег жаат деген бар. Ошолорго кантип тааныштырасың? Байкуштай болгон мугалимдерди. Айкыз, болбойсуңбу? Жаңадан бери күтүп атасыз. Бол эми. Алып келбесиң тарелкаңды. Булар эмне кечке күттүрөт го бизди? Чарчадыңбы? Чарчадым, болдубадыбы? Машина күтпөйлүбү? Просто кетерде кичине көл бойлоп, сулуулугуна суктанып, терең дем алалы деп атпаймынбы? Түшүнбөй эле, эми эмдиги жылга чейин келбейбиз? А может дагы келербиз? Эми кайра келип, үйдөгүлөрүңдү, туугандарыңды, будущий кайын журтумду тажатпайын деп атпаймынбы? Мен үйүмдөгүлөр, туугандарым сенден тажашпайт да. Прекрасно. Анда бат-баттан келип турасыздар. Главное, айтпай бизди конокко чакырып турса болду да. Айтпай сага аябай жаккан экен, Еще как. Айтпайм.
Көтөрө алайынбы? Опа. Раз, два, три, четыре, пять. О. Ага. Опа. Исакеева, Нурсеитов, Асаналиева, Хамбаров. Ай, бұл эмне? Тизме. Эмне тизме? Бойго жеткен кызы бар саясатчылардын, депутаттардын, министрлердин, бизнесмендердин тизмеси. Ай, мұны эмне аласың? Сырууга сатасың ба? Балаңа колукту издеп атам. Колукту? Ай, тигинин дагы көлдө да бир колуктусу менен жүрбөйбү? Жүрсө жүрө берсин. Биз ал колуктусун бир заматта эле тээп коебуз. Ал тээп койгон экен менен? Жолуна салып коебуз дегеним. Акырын эле жылуу жумшак эле кайда барсаң анда бар деп коебуз. Сага керекпи? Ошондой томояктан, мугалимден, карапайым айылдыктан куда күткөн. Керекпи? Так, слушаю вас. Нас интересует квартира. Мы хотели бы купить квартиру, не снять. Трехкомнатную, желательно в центре города. Желательно Советская Бакамбаева. Я бы для вас предложила бы лучше Танстанова-Баканбаева. Как раз спальный район, тише. Советская у нас как бы заказована. Тут и этаж у нас средний, второй из 5. Индивидуальный проект. Цена 73 500. Устраивает вас это? Нас устраивает. Айгүл, кандайсың? Саламатсызбы. Мен Айнагүл эжеңердин кошунасы болом. Айнагүл менен үйүңөргө деле барып кетпедик беле? Атым Калыча. Туура эле үйүңөргө барайын деп уялдым. Келиңиз. Министрдин алдында тургансып сүрдөп атпайынбы? Илерки заманда эркектер барчу эле жуучуга. Аял башыма карабай өзүм келип калдым. Кызыңардын колун сурап. Уулум бар, бойго жеткен. Ошого кызыңардын колун сурадым эле. Эми аябай иштер маан жакшы жигит. Жанагы тең менен деп коет го. Ошо сыяктуу биз деле айылдын силерге окшогон интеллигент адамдарынанбыз. Мынакей сүрөтү. Айнагүл эжең айтты эле, ыймандуу аябай созулган жакшы кызы бар деп. Жакшы жигит экен, көрүнүп турат. Бирок менин кызым мектепте окуйт да. Мектепти бүтө элек? Жок. Мектепте окуган кызыңар эмес, андан улуусучу. Майрамбы? Ооба. Анын жигити бар да. Кап. Каныбекти да аябай дөөлөртүп алдык элек. Уулумдун демин кантипасам эми. Силердин кызыңар болсо эле жакшы болмок.
кечиресиз. Эмне калчылдап атасыңбы? Не, калчылдап атам бе? Ооба. Мен толкунданып жатам. Эмнеге? Албай коюшсачы. А сен аракет кыл да. Конечно, кылабыз. Көп толкундана бербе, үнүң чыкпай калат. Тура. Киресиңби? Кирем. Кир. Урсат багай. Кир. Саламатсыздар. Саламатчылык. Кулагым сенде. Неме, мен тиги ырдайын деп келгем. Мага эмне келдиң? Бар. Коммерческий орун басарга. Барып тогортуз. Жок. Агай, мен уш жерге ырдайын деп эле келгем, агай. Эй, мен сага эмнени айтып атам? Аренаңды төлөп коюп ырдай бер. Жок, агай, сиз мени туура эмес түшүндүңүз. Мен уш жерге жумушка орношсомбу деп келгем да, агай. Байла ошентип айтпайсың менен. Мен да жанагы жаппай ырчылар экен деп атпайынбы? Концерт коюп жүргөн. Эмне? Эмнени бүттүң эле? Консерваторияныбы? Искусство институтунбу? Жок, агай. Анан эмнени? Мындай эле өз алдынча эле ырдап жүрчүмүн. Жаппай ырчысыңбы? Жо, жапай деле эмес, агай. Россияда ырдап жүргөм. Кабактабы? Кабактарда деле эмес, анча-мынча чоң концерттерде деле чыгып койчумун. Эй, бизге диплом бар, профессионал ырчылар керек. Бизге кабактардагандардын кереги жок. Профессионалдар керек. Уктуңбу? Эми бир жолу угуп көрүңүзчү, агай, сураныч. Мен сага түшүндүрүп атам кыргызча. Диплом керек бизге. Диплом керек. Профессионал ырчы керек. Агай, Майкл Джексонда деле диплом болгон эмес да. Эмне? Эмне сен Майкл Джексонсыңбы? Жок, агай. Эй! Майкл Джексонду кудайга тенебе сен? Шылкылдаган папсаны талон кылбагыла бизге. Бизге профессионал ырчылар керек. Диплому бар деп. Угуп атасыңбы сен? Бер. Агай, жок дегенде бир жолу. Эмне? Эмне? Сен мени айтып отурганда убактың жок. Бар кет, бар. Эмне турасың алдырап? Бар, жоголчу көзгө көрүнбөй. Ой, момда бирөө келип алып, Майкл Джексонду мага кудайга тең айтай. Аты кызаштардын баарын табыты бузулду. Кыргызбаевди бири да уккусу келбейт, кыйрап салышкансып. Дима Билан, анан жанагы Майкл Джексон деген тиме лет бетинен кетишет экен. Ошо да. Эмне дейт? Диплому жок, албайбыз дейт. Укпай тур эле? Ооба. Странное представление. Кандай болгондо дагы угуш керек эле да. Укпайт экен да, корточкаң болмайынча. Россиядан сурабаган корточканы ушул жерден сурайт бекен, Эми биякта ушундай экен да. Жүр кетеличи эртерээк.
Алло? Алло, саламатсызбы? Мен тиги реклама боюнча чалып аттым эле. Кредит берилет төмөнкү процент менен дептирсиз. Ооба, берилет. Шартын билсем болобу? Эже, сиз менден улуу болсоңуз керек. Анткени мен жаш кызмын. Мен жаш кызмын дейсизби? Анда мен улуумун. Мен бир иштер менен бир жерге келдим эле. 2 сааттан кийин чаласызбы? Шашпай сүйлөшөлү. Сөзсүз чалам. Менин атым Нуркамал. Хорошо, Нуркамал же, чалыңыз. Мен Аидамын. Так давно сидишь? Видимо, нас ждешь. Куда пойдем? Ты чё, девственник? Да прям. Пошли. Ну иди же, что выпендриваешься? Кыздар, мен девушкамды күтүп атам. Забудь ее, она не придет. Да, мы знаем. Она бросила тебя. Нечего. Откуда вы знаете? Да-да, а мы видели, как она села в шикарную тачку и уехала. А за рулем был усатый дядька. С вами весело было, но девушка моя идет. Не шутишь? Тийлер ким? Курсташтарыңбы? Жок, жөнүндө тишип атышты. Неге? Мен тишкен жокмун. Алар өзлөрү да тишип атышат. Сен келбей атсаң, мен өзүм жалгыз отурсам зарыгып тишет да. Кечирип койчу жаным. Ай, бүттү. Экөөбүз срочно үйлөнүш керекпиз. Неге? Ата сен ушинтип кечигип жүрөрсөң, бир күнү мени кыздарга тарттырып ийесиң. Ошончун элеби? Жок. Анан эмне үчүн? Анан мен сени сүйгөнүм үчүн. Привет. Привет. Эмне жоголуп кеттиң? Дайныңды билгизбей. Чалсам такыр албайсың. Кыргызстанга жеткенде телефонум ушул деп бир жолу чалып койдуң дагы. А потом чалсам все время отключен. Даже жада калса тосуп алганга жараган жоксуң. А я же всегда такая, дорогой. Не переживай, все по-прежнему. Точно? Так точно. Каяктасың? Шаардасыңбы? Гөлдө жүрөм. Эмне, эс алып атасыңбы? Эс алсам сен менен чогуу эс алмакмын да. Чын элеби? Чын эле? Анда эмне көлдө жүрөсүң? Пансионат сатып алайын деп жүрөм. Вот ты смотри, вот дает, а? А өзүңчү эмне кылып атасың? Өзүм ырдайын десем албайт эч ким. Бишкекте таш ыргытсаң эле ырчын башына барып тиет экен. Конкуренция. А чо, капиталың түгөндүбү? Өзүң кафе сатып эле ырдай бербейсиңби? Эми бизде сеникиндей капитал жок да. Анда кафе вряд ли. Ансы эле шаарга келип туруп квартира сатып алдык элек. Ну, хочешь, я одолжу тебе денег. А я не хочу быть твоим должником. Ты что? Какая разница? Одолжу или нет?
Все равно у нас будет общий капитал, дорогой. А когда будут? А вот тогда и увидим. Чересчур гордыйсың, Нет, мужчина. Хорошо, мужчина. Андан көрө келип калбайсың ба? Экөөбүз чогуу пансионат издейли. Помоги мне, пожалуйста. Только ошон үчүн чалдың беле мага. Просто сени көргүм келип атат. Сагындым. Правда? Правда. А? Ну, если так, тогда приеду. Бирок бүгүн бир жака бармакпыз. А давай встречу отложим на завтра. Только обязательно, ладно? Окей. Угу. Вот и все. Айдаң бекен. Ооба, Аида экен. Көлгө чакырып атат. Көлдө жүрүп туруп пансионат сатып алам дейт. А потом карызга акча берем дейт. Кафе сатып алып өзүң ырда дейт. Андан көрө айтпайсың, Бишкектин борборунан бир киноконцертный зал сатып бер деп. Акчасы бар бекен? Жетет экенби? То вот этот парень напоминает мне кого-то. Кого именно? Если в этом. Может, аны сен бир жерден көргөндүрсүң? Может быть. Жолугуп махаббаттын дамын татсам, жүрөгүң үмүт кылам. Жалгыздык кучагынан азыр батсам, жан шери күтүп турам. Жүрөк күнүдө жалгыз болбос, сүйүп жүргөн адам алсыз болбос. Сезимдин оту куйкаласа. Алло, Алло? Бул мен Айда сиңдим. Нуркамал эжеңмин. угуп атам, Нуркамал же. Алло, Саламатсызбы, Майрам? саламатчылык. Бул ким? Сиз мени тааныбайсыз. А мен сизди сыртыңыздан тааныйм. Сиздин таяжеңиз Айнагүл эженин кошунасынын баласы болом. Атым Каныбек. Сизге ким керек? Мен сизди сыртыңыздан жактырып жүрөм. Кечиресиз, менин жигитим бар. Билем, бирок если что, мен сизден күдөрүмдү үзбөйм. Ошону айтып коеюн дегем. Каршы болбойсузбу эгер сиз анда-санда чалып турсам? Чалсаңыз чалыңыз, бирок Жаман көрбөңүз. Мейли анда, жакшы калыңыз. Диля, Пошел ты! Диля, Мону айтып койчу, вообще кетсин менин жаныман. Бар дечи. Пожалуйста, жолоо дечи мону. Диля, жүрүчү. Бар өзүң жолуң менен. Диля, Пошел! Я кому говорю? Уйди отсюда. Диля, Я его люблю. Я тебя люблю. Вот увидишь, он тоже полюбит меня. Диля, жүрүчү. Правду говорю?
Ты же полюбишь меня, да? Мен... Ну скажи да. Мен... Ну скажи да. Ну. Мен сүйгөнүм бар да. Диля, Почему? Диля, Почему? Почему я такая несчастная? Бар кете бер. Бүтүп атпай сени тет жакта. Диля, Денежный мешогунун кызы. Бар ошонуңа. Вообще жолобо мага. Пошел! Я ненавижу тебя! Ненавижу! Не болду эле? мамдар, папамдар бир байдын кызына куда түшпөбүз деп ошо менен таанышып кафеге барып сейилдеп койдум эле. Ошону билип алып кечирбей атпайбы? Сүйсө кечирет да. Кечирген чыгар. Аябай кыйнабайды. Ладно? Ладно. Давай. Кечиккен жокмунбу? Кечиктиң. Кечирип койчу. Кечирдим. Эмнени карап аттың эле? Мени көрөт десе көргөн жоксуң го? Сен келгиче бир окуя болбоду? Эмне окуя? Бир кыз. Дагы тийиштиби? Ооба. Кандай эле менин көзүм мындай караса эле сага кыздар тийише беришет? Сен ушинтип кечигип жүрөр. Каяка барабыз? Башыбыз оогон жакка. Кеттик. Бул жакта экинчи этаж. Бул жакта ванна, туалет. Бияк спальный. Бияк болсо холл. Холодильный. А бияк кабинет. Ладно, иди, все. Балаңызбы? Уулуңуз келишимдүү экен. Кыздар клеиците тургандай. Ошондой балам. Пансионат сатып алган жүрсөң, анан жаныңда бирөө жарым барбы сени коштоп жүргөн? Ой, эже, кишинин эмне кереги бар? Кой катууң антпе. Кыз бала болсоң, катына кайда экенсиң? Кокус бирөөлөрдүн көңүлү бузулуп калса анан. Ой, эже, мен Россиядан деле ушинтип жалгыз жүрө берчүмүн. Ой, Россия деген Россия, бияк деген бияк. Биякта эмесин шпаналар көп. Ой, эже, коркутпаңызчы. Ой, коркутпай эле. Просто сен эми туура түшүн. Сенден кредит албай койсок деле жашообуз өтө берет. Буга чейин деле өтүп келгендечи. Оюңа эч нерсе алба. Уулумду кошуп берейин. Ал Гүлдү аябай жакшы билет. Бир-эки күнгө сабагынан суранып деле алат. Ой, коюңузчу эже. Жок, антпе. Сактыкта кордук жок. Антип рисковать этпей жүр. Мейли, рахмат эжеске. Эмне болду? Сүйлөштүм кафенин хозяйны менен. Үйүнө кеткен аттыр. Анан эмне деди? Эртең күндүз келебиз дагы. Өзү лично угуп көрөт экен. Жакшы алабыз дейт. Бизге как раз дагы бир ырчы керек болот дейт. Анан айттыңбы Россияда ырдап жүргөнүмдү? Айттым, баарын айттым. Россияда ырдаса жакшы деди.
бирок биз дагы сынап көрүшүбүз керек деди. Конечно, аныкы да туура да. Россиян публикасы башка, бияктыкы башка. Бирок я думаю, сен жагасың. А жакпай калсамчы? Жагасың. Эгерде жакпай калсам, Россияга кайра кетип калам. Родинама келдим дейсиң. Мен сага айттым беле? Ушунча күндөн бери вара болуп кафе издеп. Сага бир да кафе таппайбыз. Ырдай турган. Мен ойлогом да, меникинде үн менен ырдачу жер четинен табылат деп. Атабызга жолугабызбы? Аны издеш керек, табыш керек. Бизди тааныйт болду экен. Эми тааныйт болуш керек, өз балдарын кантип тааныбай калсын? Ушунча жылдан бери көрбөсө. Эми тааныбаса таанышабыз да. Бизге ушунчолук керекпи ал? Бизге эч качан жардам берген эмес. Кенедей дагы. Балдарым бар экен деп бизге бир да жол боор тарткан эмес. Биз азыр анын жардамына муктаж эмеспиз. Өзүбүздүкү жетет. Мен үйлөнөм, сен турмушка чыгасың. Анан атабыз туруп, атасы той берген кандай болот? Биз деген жетим эмеспиз да. Биздин атабыз бар. Билбейм. Сен эле аябай көргүң келип жатпаса. Я лично к нему ничего не испытываю. Честно говоря, даже видеть его не хочу. Он нас бросил. Мирка, знаешь, мен бала кезимден дайыма көксөчүмүн. Атам мени жок дегенде бир эле жолу эркелетсе деп. Мына азыр мен 23-кө келдим. Казалось бы, өзүм ата боло турган курактамын. Бирок баары бир ошол бала кездеги көксөм мени мына ол жеримде турат. Мына ушу кезге чейин. И я хочу, чтобы он обласкал меня, как своего родного сына. Ну ладно. Ты же взрослый человек. Ну да. Кой, анда тура алай. Жүрүп кеттик. Ой. Бүгүн ырыңыз эле чыгып калыптыр го. Ырым чыгат да, чыга турган иш болуп атса. Ушу бир нерсе болгонго дейм, а? Болду. Акчалуу да болобуз, келиндүү да болобуз. Баары бир өзүңдүн уулуңду үйлөндүрөйүн деп чечтиң окшойт, Майрамга. Майрам аттуу оорум жок менин. Пусть андай томаяктын кызы өзүнүн теңин тапсын, мен үйүмдүн көркүн бузбай. Бүгүн сиз өтө эле агрессивная болуп калыптырсыз го. Ошол кыздын атын уксам эле аллергиям кармайт. Болуптур. Бир авантюра кылган окшойсуң, Мындай баскан турганың, анан сүйлөгөн сөздөрүң, караганда. Эмне авантюра кылганымды көрөсүң. Нормально, да? Ну ты вот этот посмотри. Вот это? Ну ты одень, что ты мне ее показываешь? Ну как? Вау. Это посветлее. А можно вот это? Угу, спасибо. Посмотри, как тебе? Эмне кылып атасың? А ну руки покажи. Эмне кылып аттым? Урдуп атасың.
балдар Рахмат. чоң рахмат. Рахмат. Просто Мирбек. Нурбек. Миргүл. Мам, мен соткамды көргөн жоксузбу? Жок, көргөн жокмун соткаңы. Каяка болгонун билбей атам. Соткасы жок эле барып келбейсиңби 2 күнгө? Мам, соткасы кантип болмок эле? Анда мен соткамы алып ал. Эй. Ладно. Ачылдыбы? Майрам, сен мени кечирип кой. Көптөн бери кыйналып айта албай жүрдүм эле. Экөөбүздүн жолубуз мындан ары бөлөк болот окшойт. Менин мамам Аида деген кызды тааптыр.
Нурбек Колуктус экөө пансионат сатып алганы кетишкен көлгө. Ким менен дейсиз? Колуктус экөө. А эмне, сага эмки чекти айта элек беле? Ай, Кудайым ай. Мен жакшы эле айткам Нурбекке. Балам, майрамга ачыгын айт. Бирөөнүн убал соо болот деп. Экөөңдү тең кыя албай жүргөн окшойт. Курган балам ай я. Эми буйруса жакында үйлөнүшөт, той болот. Эгерде сен кек сактабасаң, сен деле тойго чакырабыз. Эми силер современный жаштар эмессиңерби? Кел, ала кой. Нанга карасаң? Жок, рахмат эже. Мен чыгайын эже, рахмат. Отурбайт белең? Жок, рахмат эже. Нурбек, сен ким экениңди эми түшүндүм. Ушул кезге чейин билбей жүргөнүмө өкүнөм. Мага айткан сөздөрүң, берген убадаларыңдын баары калп турбайбы? Айдаң менен бактылуу бол. Байколукту таапсың. Кокус мени издейм деп калсаң, баары бир таппайсың. Не, дали чал элекпи? Жок. Ну, чалат эми. Бүгүн чалбаса эртең чалат. Биз эртең да пансионат издейбизби? Дагы 2 күн. Эмне болду? Андан эртерээк кете албайбызбы? Ну, эми кете албайбыз го. Бир пансионатка эле бир нече саатты кетирип атпайбызбы? Мынча келгенден кийин сатып алчуларды дагы тактап кетишибиз керек да. Туура. Ну, эгер шашылыш ишиң болсо, кете бер. Жок. Мен сени жалгыз калтырып кете албайм. Рахмат.
сезилет, бакытың болуп кезигет, жарык нур болуп себилет, жандүнүң ага берилет. Жашоо берген керемет, жигит көңүлүн жибитер, жибектей узун чачы, жетсем деп жүрөк эргитер, жебедей болгон каршы, кериле басса жарашкан, келбеттей мүчө бою, кылчайып бары карашкан, кыздарда болуп ою, кыздарда болуп ою, кыздарда болуп ою. Күлкүсү булактай, көздөрү чырактай, көнүшүп алабыз көңүлдөр ынактай. Жаралган таңдын желинен, жан экен өзү керилген, жарадар болдум эми мен, табамын кыргыз элимен. Сулуулар чыккан элимен, жигит көңүлүн жибитер, жибектей узун чачы, жетсем деп жүрөк эргитер, жебедей болгон каршы. Кандай жактуу пансионатыбыз? Аласыңарбы? В принципе жакты. Эми баасы жарашса көрөбүз да. Биздин пансионатыбыз сатыкка коюлган. Старттык баасы 30 миллион сом. Мына. Так. Эгер сиз каршы болбосоңуз, биз кеңешип алалык, Не кылалык? Соодалашалыбы? Ну, эми аны өзүң билесиң да. Эгер акчаң жетпей атса, жетет, просто соодалашыш керек да. Кеңешиңди айтчы, пожалуйста. Сен өзүңө жактыбы? Сагачы? Биринчи сага жагыш керек да. Жок, биринчи сага жагыш керек. Магабы? Эмне келе деп таң калып атасыңбы? Сен пансионатка келип эс алчу кишисиң. Эгер сага жакса, значит клиенттерге да жагат. Эгер андай болсо, мен с удовольствием эле мындай пансионатка эс алмакмын. Мага ушул эле керек болчу. Макул, анда сүйлөшүп атабыз. Ала турган болдуңарбы? Түшүңүз, алабыз. Түшүрө албайм. Баасын мен койгон эмесмин, комиссия койгон да. Азайта албайм. Бирок өтүшү мүмкүн. Байке, комиссияңыздын чечими окончательный эмес го? Бул эмне деген пункт? Көрүп калдың ошону. Ал пунктта жарым жылда өтпөсө, анда сразу 25% арзандайт. Анда ошондо келип алабыз. Жарым жылдан кийин келебиз, байке. Надеюсь, пункт өзгөрбөйт болуш керек. Эмнеге өзгөрмөгөлө? Болбойт да. Колуктуңбу, жолдошуңбу? Кыйын кыз экен. Числосун жазып алдым, байке. Так ошол арзандаган күнү эртең менен эрте кабинетиңизде болобуз. Ошол секундта ушул жерде болобуз. Келгиле. байкабай башканы бажа шоо болуп сезилет, бакытың болуп кезигет, жарык нур болуп себилет,
Жөнүң ага бериле Жашоо берген кереме Жигит көңүлүн жибитен Жибектей узун чачы Жетсем деп жүрөк эргитен Жебедей болгон каршы Кериле басса жарашкан Келбеттей мүчө бою Кылчайып бары карашкан Кыздарда болуп бою Кыздарда болуп бою Алло. Привет. Сен келе атасыңбы? Же Бишкектесиңби? Жок, мен Гүлдөмүн. Эртеңке калды ишим. Өзүң ишиң эмне болду? Наконец-таки иштемек болдум. Бир кафеде. Мен азыр ошол жакта отурам. Поздравляю. Рахмат. Мен Бишкекке барганда калган сүйлөшөбүз, э? Ага, ладно. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Майрам, кайдан жөө? Кел отур машинеге. Баягы үнчүлүк эткендей болуп аттыңар эле, келип калдыңарбы? Окуу кандай? Жакшы. Нурбек кандай? Жакшы. Жакшы эле болсо болду. Мама, Майрам эжем келиптир. Майрам эже? Ооба. Эмнеге келиптир? Практика өтөт экен го? Эмне болгон практика? Билбейм, өзү ошентип айтты. Азыр үйдөбү? Жок, ал көлгө кетти. Көлгө? Бар. Алда баламай, бир нерсе болгон го? Жөнө.
Ой, извините. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы тут давно? Да, уже дней 5. Вам тут не холодно? Да нет, я же сибирячка из Улан-Удэ. Светлана Петровна. Ну, если сибирячка, то понятно. А, вы тоже хотите купаться? О, нет, спасибо. А вот он хочет купаться. Да? Знаете, что я вам скажу? Осенью купаться намного полезней. И организм хорошо закаляется. И зимой я не знаю, что такое простуда. Так что я вам тоже советую. О, нет. Спасибо, Ну, давайте, не так пойдемте. холодно. Ну, да? Тогда смотрите. Ой, как классно!
Кандай барып келдиңер? Нормально, мам. Сен соткаңды таппадым, балам. Могу диван артына түшүп кеттир. Үй жыйнап атып таап алдым. Нурбек, сен ким экениңди эми түшүндүм. Ушул кезге чейин билбей жүргөнүмө өкүнөм. Мага айткан сөздөрүң, берген убадаларыңдын баары калп турбайбы? Айдаң менен бактылуу бол. Байколукту таапсың, кус мени издейм деп калсаң, баары бир таппайсың. Майрамыңдын эсемисин окуп койдум, балам. Чын бышыгын териштирбей туруп, ушинткен анын жеңин ойлуулугу. Оор басырыктуу, акылдуу кыз болсо, а дегенде сени менен өзүң менен сүйлөшүп туруп тактабайбы? Жөн эле сыртыңардан томбуча бербей. Мама, Айда экөөбүз көлгө барганыбыз чын да. Калп болсо бир жөн эле. Чын болсо эмне экен? Же эмне, экөөңөр бири-бириңерди жактырып калдыңарбы? Мам. Жактырып калсаңар, анын эмнеси бар экен? Жактырып калдым деле айта бер. Мам. Татынакай, тарбиялуу, интеллеги жогору, кичпейил кыз экен. Россиянын чоң-чоң шаарларында жүрүп көнүп калганда. Сен көңүлүңө алба, балам. Жанагы Майрамың чындап келгенде Айдан тырмагына да тең келбейт. Мына сага так ушундай Айдадай колукту керек болчу. Көзүм жетип турат. Жанагы Майрамыңды итмен издесең да таппайсың. Ал акылы жок кыз, жаман оюнда сенден өч алам деп кетти болуш керек, көрүнгөн менен тентип. Уктум. Кызың келген турбайбы? Жигити менен таарынышып. Келди. Ай, көрөкүм. Эми жок дебесең. Каныбекти күтүп жүрөт үйлөнбөй. Өзүңдөй куда күтсөк. Ар ким өзүнүн теги менен болгон жакшы да. Майрам менен Каныбек бири-бирине төп келишип эле калышат. Жок дебечи, алтыным. Эми аны кызым өзү чечет да. Эгер каршы болбосоң, эки баланы сүйлөштүрүп көрбөйлүкпү? Ооба десең эми. Мейли. Каныбек келсинби, жетиги Айнагүл эженин үйүнө кызыңды жөнөтөсүңбү? Ошончу эми, алтыным. Ошентсең аябай жакшы болот эле. Жиберсе жиберейин. Жакшы. Oğlun emine olgun. Meltirevli eçki menен süйлөшпөй калыптыр. Же тамак ичпейт. Траур болуп атат. Эмнеге? Майрам менен ажырашып атыптыр. Ушу сенин колуңан келген жокпу я? Койчай, кишинин күнөөсүн көтөрүп ийесине бир паста. Абайла. Кокус билинип калса, уулуң бетиңди карабай коюп жүрбөсүн. Эмне билинип калтырбы? Дейинкисин айтам. Алло. Саламатсызбы? Саламатчылык.
Сиз Сейитбексизби? ооба, бул ким? Мен сизге срочно жолугушум керек болуп атат. Эмне үчүн? Эмне үчүн экен ошондо угас. Биз сиздин адресиңизди таптык. Биз дейсиңби? Ооба, эжем экөөбүз. Менин атым Мирбек. Эжемдики Миргүл. Эми эстедиңизби? Эстейт сени. Мындай эстей албай атам. Биздин атыбызды сиз коюп турсуз го. Апамдын аты Гүлбүбү. Эми эстедиңизби? Мындай бүшүркөп атам. Биз сиздин үйүңүзгө баралыбы же? Келмек беле. Анда өзүңүз келесиз да? Жарым сааттан борбордон жолугушалы. Жарайбы? Биз тетиги куранттын астында турабыз, почтамттын алдында. Биз сиз менен 23 жылдан бери көрүшө элек экенбиз. Ким? Азыр бирөөлөргө социалдык жактан жардам бериш керек экен. Ой, дем алыш күндө ушинтип жумушка чакыра береби? Эми жумуш деген ушундай экен, эмне кылабыз? Мирбек! Ну вот видишь. Мирбексиңби? Ооба. Тиги Миргүлбү? Ооба. Мен сенин атаң Сейитбекмин. Gel, gel. Саламатсызбы? Саламатчылык. Нуркамал. Булар менин балдарым. Мирбек, Миргүл. Булар Гүлбүбүдөн. Келгиле, киргиле. Балдарым, өткүлө. Нурбек? Да, мен сизди таандым. Просто Мирбек. Саламатсызбы? Балам, сен али тааны элексиң. Булар сенин бир туугандарың. Атаңдын тун кызы менен тун уулу. Биринчи аялынан. Биз сага айткан эмеспиз.
Аида? Ну да. А сен Айданы кайдан тааныйсың? Мам. Аида экен. Бул сага ким болот? Ал мунун Джулиеттасы. Давай, братишка. Жакшы. Давай. Ушундай да болот экен, Отурсаң. Балам, мен сага бирдеме айтсам. Айгүл, кандайсың? Жакшы. Эртең кызың биздин Айылга тай эжесинин үйүнө келет турбайбы? Ооба, барат. Мен баламды жөнөтөйүн, эртең саат 10го жолго чыгып турсун, макулбу? Ала келет. Макул, жарайт. Макул, мейли эми, саламатта бол.
Балам, Айнагүл тайэжеңдикине барып бир аз алаксып келбейсиң? Кандай дейсиң? Сиз кандай дейсиз, мам? Бара кой. Макул, мам. Тура кой. Балам, сен кайда таң атпай? Мам. Мен сени жакшы жашасын деген гана тилеген болчу. Кечирип кой мени. Эмне болду сага? Балаң кетти. Кетмек. Мен башынан эле билгем. Ошондой болорун. Сен эмне унутуп калдыңбы? Экөөбүздүн жаш болгонубузду. Ошондо баарына кайыл болуп, анан эч нерсеге карабай баш кошуп албадык белек. Кызым, атаң айтты койду дээрсин, баары жакшы болот. Мен ишенип эле турам. Экөөңдүн келечегиң бир. Азыр бир аз өйдө төмөн болуп аткандыр. Ал да өтүп кетет. Көрөсүң го, баары калыбына келет. Чыда балам, чыда. Көтөрүмдүү бол, сабырдуу бол. Сабырдын түбүн сары алтын дейт. Баары жакшы болот.